Көбүнчө мага элдер жазып калат. Баястан Бишкекке барып такси кылсам кандай болот деп. 3 бурчтук суроолорду беришет. Ал суроолорго негизи жооп жок да. Кандай жооп беришти деле билбейсиң ал суроогочу. Такси Бишкекке барып такси кылсам кандай болот? Ар кандай болот? Бишкекке келип такси кылсаңар ар кандай болот? Кандай болот? Жакшы болот же жаман болот деп айтмак белем. Сен ким экениңди билбесем мен. Кандай иштегениңди билбесем. Азыркы положениең кандай экенин билбесем, кандай машина менен жүргөн экенин билбесем, стресске устойчивыйсыңбы, клиенттер менен сүйлөшө аласыңбы, сүйлөшө албайсыңбы, приоритетиң, рейтингиң жана башка башынан бензинби, газбы, электричкабы, же арендага иштейин деп атасың, же выкуп калайын деп атасың, ошондой тонкостьтар толтура. Ошолордун баарын эч экенин билбей туруп, анан бул жака келип квартирада жашайсың же өзүңүн үйүң барбы бул жакта, же туугандарыңда жашайсыңбы, ошолордун баарын билбей туруп мен сага кандай консультация берем? Ойлонуп көргүлө да. Ассаламу алейкум жамаат. Бүгүнкү тема ушул Бишкекке келип такси кылсам болобу деген суроого, 3 бурчтук суроого жооп болот. Жамаат, эгерде силер өзүңөргө ишеничтүү таксопарк издеп жаткан болсоңуздар, мен силерге эксперт паркты сунуштайм. Бул парк көп жылдан бери иштегендиктен өзүнүн айдоочуларына коопсуздугу жана туруктуулукту кепилдикке берет. Парктын комиссиясы суткасына 55 эле сом, 55 эле сом төлөп коюп, каалаган количествода, каалаган суммага заказ кыла берсеңер болот. Бул туруктуу иштегендерге өтө сонун. Кийинки варианттары подработка кылгандарга жана грузовой тарифинде иштегендерге жакшы болот. Пайдалуу. Бул ар бир заказдан 4 сомдон же ар бир заказдан 2%. Круглосуточная техническая поддержка жана круглосуточно акчаңарды каалаган банкка каалаган убакта чыгарып алсаңыздар болот. Анан силер регистрация кылып, фотоконтролдон ийгиликтүү өткөндөн кийин силерге балансыңарга 100 сом салып берет. Анан эксперт парктын дүйнө жүзү боюнча иштеген рефералдык программасы бар, досуңду чакыр деген. Досуңду чакырасың, досуң сенин атыңдан келген болсо, сага 1000 сом салып берет. Ошондуктан эксперт паркка кошулгула жана өзүңөрдүн кирешеңерди көтөргүлө. Байланышуу жолдорун экранга калтырып коем жана описанияда дагы ссылкалар бар. Анан жамаат, азыр бүгүнкү күндү айтып коеюн. Бүгүнкү күн 20 февраль, саат 2:59 өттү. Бир заказды завершать эткениме бир 10 мүнөт болуп калды. Кудайбергендин районуна келип калдым да. Профсоюзный Садыгалиева районго примерно. Анан азыр бул жактан дальше артка заказ чыкты эле, анан жана алып койдум. Пропускать эттим, активность берип элечи, тарс этип. Ошентип отурам. А так бүгүн кеч чыктым. Азырынча 5 заказ кылыптырмын. 5 заказ 587 сом болуптур. Эң биринчи заказды 1:13 өткөндө алыптырмын. 1:13 өткөндө чыгыптырмын. Ошентип 5 заказ 587. Ошондо ар бир заказдан таза калган сумма там 100-120 сомдун тегерегинде болуп атат экен азыр. 115 сомдой болуп атат экен. Ар бир заказдан таза калган жанагысы. Бүгүн ушундай кеч чыгып калдым. Атак мен режимим обычно билет элеңер, кечки 8-дерде чыгып примерно эртең мененки 7-8-дерге чейин иштемей. Акыркы 3-4 күндөн бери ушундай болуп калды режим. Кеч чыгып, анан түштөргө чейин иштеп атам да. Кеч чыгам, саат түнкү 12-лерден өтүп, 1-лерде чыгып, анан эртең мененге чейин кыбырап заказдарды кылып, анан эртең менен коэффициентти уруп коюп, анан анча-мынча кайрымдуулук заказдарды кылып коюп, коэффициент бүткөндөн кийин анан кирип кетмей болуп атат. Кечинде иштегенде саат 8, максимум 9-дарда чыгып, эртең мененге чейин иштесеңер жакшы, нормально эле чыгат. Жана эртең мененки коэффициентти уруп койсоңор башка зыңк болот. 9-га чейин иштеп койсоңорчу, 9-10 чейин. Анан баягы суроого келсек, азыр мен линиядан чыгып койгом. Линиядан атак азыр кайрымдуулук заказдар келип эле. Жөн эле баягы убакыт алып берет да, ошон үчүн убакытты жөн кетирбей силерге ошол суроого жооп берип коеюн дегем. Башка жактан келип, мисалы үчүн Бишкекке келип таксиде иштесем болобу дегендерге. Так, ар бир адамдын ситуациясы ар кандай болот. Мен силерге просто эле мындай маалымат катары айтып коеюн. Анан Instagram'дан, анан же YouTube'дан деле комментарийден сураныч, кийин андай суроо бербегиле, Бишкекке барып такси кылсам кандай болот деген. 3 бурчтук суроо да ал. Видеонун башында айтып кеткендей эле, ар кимдин ситуациясы ар кандай болот. Биякта айтып коеюн, например, силер бул жака келсеңер, өзүңөрдүн машина менен иштеген болсоңор же аренда менен иштеген болсоңор, айырмасы өтө деле көп эмес. Эгерде силердин машиналар бензин менен жүргөн машинада, өзүңөрдүн машиналарда иштесеңер, же арендада электричка, газ менен иштеген болсоңор, өзүңөрдүн машиналар менен аренданын разницасы где-то 10%
То есть өзүңөрдүн бензиновый машиналар менен 10% эле көбүрөөк иштейсиңер. То есть 1000 сом иштесеңер таза. Өзүңөрдүн машиналар менен болсо 1100 чыгат дегендей сөз да. 3000 иштесеңер 3300 иштейсиңер. Көбүрөөк 300 сомго көбүрөөк болот дегендей эле сөз. Өтө деле көп эмес атака аренда менен өзүңөрдүн машиналар бензиновый именно машиналар менен иштеген болсоңор. Анан бул жака келген болсоңор Бишкекте көбүнчө Оштогулар сурашат, Оштон ошол Бишкекке барып иштесем болобу деп. Себеби Ошто жанагы заказдар өтө эле арзан экен. 60, 70, 80 сомдук ушундай заказдар дейт. Бирок бул жака келсеңер Ош экинчи столица еще бизде. Башка жактарда андан деле хуже болсо керек. Бияка биринчи келсеңер, например, квартирага однушка снимать этейин десеңер, однушка эле 30 миңден башталат. Однушка, бир комнатный квартира 30 миңден башталат. Шаардын, центрдин тегерек четтеринде мындай өтө центрда эмес, центрда даже 40 миң, 50 миң болуп кетет даже однушкалар деле. Монда политех район, например, же микрораштар, тияк бияктарда ошо однушкалар 30 миңден башталат. Ошого даяр болушуңар керек, квартирага 30 миң төлөгөнгө. Анан арендага иштейин десеңер, вообще не вариант болуп калат. Машина арендага алып иштейин десеңер. Силер 30 миң квартирага төлөйсүңөр, анан еще арендага төлөйсүңөр. Мен азыр аренданы, кстати, эсептеп көрөйүн да канча болот экен. Менде мол телефондо калькулятор жок окшойт, вообще таппай койдум. Азыр Play Marketке кирип отдельный калькуляторго өчүрөйүн деп атам. Samsung'тарда калькулятор болбочу эле. Игрек телефондордо болчу эле өзүмдө эле телефондо. А бунда вообще таппай койдум тешип. Жок да. Контакты, часы, будильник, судильник, настройки бит бар. Калькулятор именно жок. Аз калькулятор скачать еттим. Эми эсептеп берейин. Мына 54 миң айына төлөткенсиңер арендага машина алган болсоңор, Comfort Plus тарифине, Sonata K5-ларды алган болсоңор, айына 54 миң төлөткенсиңер. Бул без выходных эсептегенде. Выходной менен болгон болсо көбүнчөсү бир айда 2 выходной беришет, эгерде беришкен болсо. А так жарымдан көбүндө эле без выходной, анан анча-мынчасында выходнойлор бар, бирок алар деле айына 2 эле жолу берет да выходной. Ошондо 1800дөн эсептегенде 54 миң машинага эле аренда төлөйсүңөр. Плюс квартирага минимум 30 миң, бул минимум однушкага. Ошондо 84 миң расход. То есть арендаңар эле ушундай болот экен. Квартиранын арендасы, машинанын арендасы. Ушул 84 миңден сырткары иштесеңер өзүңөргө калышы мүмкүн. Газга канча кетет бияктан? Газга күнүнө 1000 сомдон эле эсептегенде 30 миң плюс. 30 миң плюс. Ошондо 114 миң. Приложениядан айына 114 миң сом жапсаңар, анан ошондон сырткары силерге кала баштайт. Ал 114 миң бул ошондо 3 эле нерсе болду. Квартира арендаңар, машинаңардын арендасы, анан газга кеткен акчаңар эле болду. Газга ошо 1000 сомдо эле эсептедим да күнүнө. 114 миңден сырткары өзүңөргө кала баштайт. 114 миңди 30га бөлсөк, силер чай ичишиңер керек, питание бар, тигил бул, расходдор бар. Анан өзүңөрдүн жумушуңар чыгып калып, тияк бияка чуркап калышыңар мүмкүн, аларды учитывать этпегенде, роботто иштегенде. Бөлөбүз 30га. Ошондо күнүнө 3800 сом таза иштешиңер керек. Таза приложенияда 3800 сом деген кылып туруп жабышыңар керек күнүгөчү, столбикте. А 3800 сомдон күнүгө жабыш бул невозможно да, кыйын. Кылсаң болот эми, бирок күнүгө кыла албайсың да андайчы. Бир жума кылышың мүмкүн, 2 жума кылышың мүмкүн, анан уже жана поездың келип калат бат элечи. Поездың бат эле келип калат. Ошондуктан эгерде бул жака келип
арендаға квартира алып, арендаға машина алып, иштесемби дегендерге иштебей эле койгула. Болбойт. Банкрот болосуңар, минуска кетип, карыз болуп, анан кайра ошко кетесиңер да. Серьезно эле айтканда. Еще бул жакта оштогу самсыларды эле жесеңер, анчалык даамдуу эмес, еще андан 2 эсе 3 эсе кымбат да, ошол эле самсыларыңар. Өзүңөрдүн машиналар менен иштеген болсоңор болот десем сүйүнүп кетпей эле болбойт анда деле. Анда эле түшүндүрүп берем азыр. Квартирага 30 000 плюс өзүңөрдүн машинаңардын бензини 1200дөн эсептеп коюң күнүнө. 1200 кошу так көбөйтүп 30. Эгерде өзүңөрдүн машиналар менен келип квартирада жашап иштеген болсоңор, бензин менен эле квартплатаны акчасын кошкондо 66 000. 66 000ден сырткары анан силерге кала баштайт. А плюс бул жака күнүгө машинанын ремонтуна, май сай алмаштырганга, колодка алмаштырганга күнүнө 400 сомдон откладывать этишиңер керек в среднем. Кошу 400 көбөйтүп 30. 78 000. Приложенияда 1 айлык доходуңар 78 000ден ашкан болсо, анан бирдемке жесеңер болот. Ага чейин ачка иштешиңер керек болуп калат. То есть, күнүнө эсептеп көрөлү ошону. Бөлөбүз 30. Күнүнө 2600дөн приложенияда комиссиясынан сырткары жапкан болсоңор, ошондо өзүңөргө бирдемке кала баштайт. Анан ошон үчүн плюс 500 кошобуз буга питанияны кошкондо. Мына жөн эле жашап өлүп калбаш үчүн 3100 сом иштешиңер керек экен питанияны кошкондо. Приложенияда жанагы комиссиядан сырткары 3100 сом деп минимально туруш керек, чтобы жөн эле тамак жеш үчүн, анан барып укташ үчүн квартирага, ошол эле. А так дагы бар кошумча бир расходторуңарга иштейин же Бишкекке келип Москвадагыдай болуп, типа мигрант сыяктуу болуп иштеп кетейин деген тема жок буякта. Бишкектеги ценалар Москвадагыдай эле, квартиралар даже Москвадан кымбат арендалар. Анан бияка келип андай иштегенге не стоит да, чынын айтканда. Ошол бул теманы жаптым деп ойлойм, жамат. Сурооңорго жооп бердим деп ойлойм. Экинчи бул суроону Инстаграмдан бербегиле. Инстаграмдан ошол суроону бергендер. Анан Инстаграмды жазып коем бул жака. Инстаграмдан дагы катталып койгула, жанагы ал жактан мындай. Жакшы да сторис менен эле мындай сүйлөшүп, анча-мынча нерселерди бири-бирибизден сурашып, жана кылсак болот, бат-баттан болот да. А бул жакта бир жумада 2 жолу ушундай видео чыгып атпайбы, ошо комментарий эле болот да. Ал тиги жактан дайректтен сүйлөшөбүз. Стористерди көрүп турасыңар, мисалы үчүн арендага машиналар жакшы варианттар чыгып атса, алып койсоң, жана чыгарам ал жака стористерге. Жана кылып чыгарам, рилстерди чыгарам. Жакшы предложениялар болсо, ошол жактан киргизип турам постоянно. Биздин сферага, такси сферасына тиешелүү нерселерди. Ошол теманы жыйынтыктап айтып коеюн. Өзүңөрдүн машинаңар менен келип иштесеңер деле, келип арендага машина алып иштейм десеңер деле болбойт. Жана кылсаңар болушу мүмкүн. Например, силердин бул жакта дооскелериңер, тааныштарыңар, туугандарыңар болсо, ошолор менен чогуу жашап, квартплата төлөйүн десеңерчи, ошолор менен чогуу жашап бесплатно. Анан өзүңөрдүн машинаңар менен, плюс өзүңөрдүн машинаңар менен иштесеңер болот. Ошондо бир аз бирдемке калышы мүмкүн. Бирок не советую бул способду. Бирөөгө жаман көрүнүп, келип чогуу жашап, бесплатно жана кылган. Бесплатный сыр только мышеловке дейт го. Андай кылган болсоңор, силер аларга да бир услуга кылып беришиңер керек болот. Же как положено, айына квартплатадан, башкаларга төлөгөн квартплатадан хотя бы арзаныраак кылып, хотя бы 10 000 төлөп беришиңер керек да эми. А так жөн эле жаман көрүнүп, жана кылып жүргөн не советую эч кимге. Бул суроого чекит койдук. Эми Инстаграмдан дайректке суроо берген болсоңор, башка региондон келип иштесе болобу деп ушул видеону жиберип турам. Ушул видеону көрүп өзүңөргө жыйынтык чыгара аласыңар. Мен дальше кайра линияга чыгайын. Жумушту улантайын анда. Азырынча дагы экономдо тарифте жүрөм.
Пока что эконом тарифте болуп турабыз. Анан жакында комфорт плюс бизнес тарифке өтөбүз. Саат 3-төн 15 өттү. 15 минут уже сүйлөшүп коюп турубуз. Мен линияга чыгайын. Азырынча кайрымдуулук заказдарды кылып турабыз, көрсөтүп турам кандай жумуш болуп атканын. Өзүңөр дагы көрүп, күнүгө менин видеолорумду ошол жактан өзүңөр үчүн жыйынтыкта чыгарсаңар болот да. Анан көркүлөр видеолорду до конца көрбөй туруп эле анан комментарийден кайра эле ошол суроолорду бере беришет да. Мен мисалы үчүн Инстаграмга деле рилстерди киргизип турам, ошол такси сферасы жөнүндө, кандай арендада, выкупта, кредитке машина алган жөнүндө, башка бүт нерселерди разбор кылып чыгарып турам. Анан YouTube'га дагы ссылкаларды коем. Мисалы үчүн YouTube'га видео киргиздим, стористер киргизем, ссылкасы могул, кирип көргүлө деп. Бүт баардыгын көрсөтүп, жана кылып айтып берип турсаң деле, ушинтип видеолорду атайын убактыңды бөлүп, кайра эле ошол суроолорду бере беришет да. Ошон үчүн видеону до конца көрүш керек. Анан ошол видеодон мен мисалы үчүн айтпай калган, унутуп калган нерселерим болсо, анан суроо берсе жакшы болот да. Постоянно киргизесиң, видеолорду айтып бересиң, түшүндүрүп, разжевывать этип бересиң. А видео киргизгенден кийин кайра эле ошол суроолор кечке кайталана берет да. Видеолорду көрүш керек. Мында убактыңды бөлүп, бирдемке бир информация алайын десең, убактыңды бөлүп көрүш керек. Анан, например, Инстаграмда күнүгө эле бир 20-30 киши жазат да, жок дегендечи ар кандай суроолор менен. А мен алар менен жазышып отурган болсом, мен бир күн кечке иштебей эле, уктабай эле жазышып отурушум керек болуп калат да. Еще бизде көбүнчөсү мындай суроо берет. Ассаламу алейкум деп жазып коет. Анан күтүп тура берет жоптучу. Анан кийин сен бошоп, заказдардан убактың бошоп, заказдар бүтүрүп, жумушту бүтүп үйгө барайын деп жанагы бир Инстаграм көрүп коеюнчу деп карасаң, запроска түшүп калган болот. Ва алейкум ассалам дейсиң. Анан ал тиги сообщениени көрүп, анан бир суроо берсем болобу дейт. Анан болот дейсиң, кийин 1-2 сааттан кийин жооп берип, бошогондо жооп бересиң да. Анан ошо бир-бирден жазат да, ар бир нерсеничи, ар бир кичинекей мелочь нерсени бир-бирден жазат. Суроо бергенде монча жазыш керек. Ассаламу алейкум. Менин атым мондай баланча түкүнчө, мондай жерде жашайм. Положение мондай, арендада иштейм. Же выкупка машина алайын деп атам, арендада иштеп жүргөнмүн. Анан мисалы үчүн арендага же алсам болобу деген болсо, мончалык то есть залог бар. Каял жерден кантип алсам болот, например, 10 000 залогум бар, 20 000 залогум бар, 30 000 залогум бар. Күнүнө монча сомдон тапса болобу деп ошентип бүт суроолорду список кылып жазып туруп, анан аягында ошол суроого жооп берип койчу, сураныч деп койсоңор, мен мындай бошогондо жакшылап окуп, ар бир суроого шашпай жооп берип коем. А баягындагы переписка кылып отура берсең, ким иштейт анда? Менин ордума ошол жазган кишилер иштеп бересиңерби? Ошондуктан мына суроо бергенде суроолордун баарын даярдап туруп, анан мындай конкретно беребиз. Себеби кат андай жазылбайт да. Кат. Мисалы үчүн силер илгерки убакта кат жазган болсоңор бир жергечи, например, бирөөгө кат жазган болсоңор, башка шаарга илгери жана почталар менен кеткен го, кагазга жазылыпчы. Силер монтмексиңерби, например, тигил башка бир мамлекеттеги бир тууганыңарга же таанышыңарга бирөөгө жазсаңар, ассаламу алейкум деп жазып коесуң. Анан бир айда катың жетет, бир айдан кийин тигил окуп туруп, ва алейкум ассалам деп сага кайра бир айга кат жөнөтөт. Кандайсың деп жазасың. Анан ошентип сүйлөшөбү. Кат деген андай болбойт, мына полный жазылыш керек, список вопростор полный. Мына жамаат саат 3-төн 21 өттү, ошол эле райондо турам, Профсоюзный Садыгалиева жакта. Заказ канча убакытта келет экен, азыр байкаштырып көрөбүз. 4.92 рейтинг. Жакын эле жерден заказ чыкты, бат эле. Ушул районго барып, Фучика жака, анан линиядан чыгып коем, азыр сразу эле мына. Анан кичине центрраак жакка келип туруп, линияга чыгыш керек да. Себеби Фучика жактан, шлагбаум жактан, могул жактарга, арт жактарга заказ көп берет. Ошондуктан ал жактага барганда шлагбаумдун заказдары чыгып кайра бияка кетип калбайын десеңер, кичине центрраак жакка келип туруп, анан линияга чыгыш керек. Кеттик анда заказга. Так, бул кайрымдуулук заказды завершать эттим. 104 сом чыкты. Азыр линиядан чыгып койдум. Заправка кылыш керек болуп калды мына. Сарып күйдү жаңы эле. Азыр Жибек жолуна жака барып туруп, походу жанагы петролиумдан куюп алам го, кызыл петролиумдан. Проходи, девушка, проходи. Я ее держу, дейт го.
ушул жер опасный да, могул жерге чыкканда тетиги стенкадан тигил машиналар жакшы көрүнбөй коет, особенно күндүзүчү. Өтө напряг менен чыгасың да күндүз биякта. Көрсө бул жактагы Red Petroleum жабык турбай, ремонт окшойт походу. Азыр тетил жерге барып туруп, анда жанагыдан жашыл петролеумдан коюп алабыз. Жашыл петролеум Молодая гвардияга жетпей, по Жибек жолу. Ошол жерде эскиче жанагыда бар круглосуточный вулканизация, ким билбесе. Азыр ошону текшерип көрөйүн да, мурда иштейт болчу көп эле караганда постоянно. Азыр дагы бир сөзү текшерип карап айтып коем иштеп атабы экен. Saat 3'ten 39 өттү. Ачык эмеспи көрөлүчү. Мына бул шиномонтаж иштеп атыптыр. Жаңы эле бир машина желдеп тяк-пяк кылып аткан, кетип калды. А мен заправкага келдим. Заправка кылып кайра линияга чыгабыз. Так, мына заправка кылып кайра линияга чыктым. Saat 3'ten 45 өттү. Канча убакта заказ келет болду экен. Азыр Молодуха менен центрди көздөй айдай беребиз. Молодуха менен көтөрүлүп, анан Пачуйю көтөрүлөбүз тияка, центр жака. Мына вулканизация. Бул жак Аларчинская жанагы болуп калат. Аларчинская Жибек жолу Молодая гвардияга жетпей. Заправканын жанында. Так, степ барып направо повернем дейин десем, заказ келип калды Фрунзеден. Алып коебуз. 183 сом чыкты, 2 точкасы менен заказ болчу 8 километр. Эми кийинки заказды күтөбүз. Баланс түгөнүп калыптыр, тем временем. Азыр баланс салдым. Жаңы эле. Азыр минута на минуту түшүп калат дейин десем, уже түшүп калды. Так. Рейтинг уже 94-94-кө көтөрүлүп калыптыр. Кече 92 болчу. Опции тарифы бирөө эле. Эксперт парк. Комиссия суткасына 55 эле сом. Тетиги мен приоритетим сыяктуу эле 55 сомда, короче. Комиссия суткасына 55 сом. Так, айылга чыгат го заказ. Көз заводко кеттик анда. Өлүм кетсин деп туруп. Клиентке чейин 1,1 километр 3 минут. Дейт. Донецкий. Чыгып калдык. Эки нерсе издедим, экөөнүн бирөөсүн да тапкан жокмун. В итоге шампунь алып койдум. Короче, жанагы заказдан кийин заказ алган жокмун. Ошол бойдон токтоттум. 5'ten 26 өттү азыр. Оз жабыш керек. Оз жабып, анан багымдат намазын окуп, анан шашпай эртеменки коэффициент баштап алганда жумушту баштайм. А так уже 1 саат болуп калды перерыв кылганыма. Ошон шашпай кайра жумушка чыгабыз. А так бир заказ чыкты, жана линияга чыгып көрөйүнбү деп жана кылсам, тетиги Сары Өзөн базар жака чыкты да. Ал жакка баргым келген жок чөтө. Цум жак. Saat 10:30 болду. Saat 10'da завершать еттим. Цуму 2'ден заказы. Ошол бойдон заказ жок. А буга чейинки жанагылар, мына 14 заказ 1833 сом. Так, жамаат ошондо болуптур. 1'ден 13 өткөндө биринчи заказды баштап, анан бул жакта saat 4'төн почти 8'ге чейин перерыв болуптур. Где-то 3 саат перерыв да максимум. 3 саатта тегерегинде жанагы, анан акыркы заказ 10'дон 49 өткөндө алыптырмын, 11'ден 15 өткөндө примерно завершать еттим жана. Общий суммасы 2141, 16 заказ болуптур. Жумуш
аябай слабый 2-3 күндөн бери. Коэффициент эмес, даже заказ жок болуп атат уже. Ошондуктан Бишкекке келип иштесемби дегендерге келип иштегиле. Жумуш аябай жирный болуп атат.